Достор, бұл каналға подписка алғанды ұмытпаңыздар, жана қызық болса комментарий жазып, жана лайк басқандан дағы тартынбаңыздар. Жақан 14 бөлім, 16-17 аятта мен атамдан өтініп сұрайм. Атам сілерге башқа соротучуну чындык рухун берет. Ал түбөлүк силер менен болот. Бул дүйнө аны кабыл ала албайт. Анткени аны көрө да, биле да албайт. Ал эми силер билесиңер. Анткени ал силер менен силердин ичиңерде болот. Дос деген сөздөн өткөн жылы сөз барбы? Достору болгусу келбеген адамды элестете аласызбы? Ар бир адам достору бар болгонду каалайт. Акыркы бир нече жумада бизди тандап алган Кудай жөнүндө ойлонуп жатканда, биз Кудай ата жана Кудай уул жөнүндө ойлонуп көрдүк. Кудай рух жөнүндө эмне айтууга болот? Грек сөзү параклетос, жаныңда деп которулган. Көптөгөн котормолор бул ысымдын байлыгын ачып берет. Соротор, кеңешчи, жардамчы, коргоочу, арачы жана дос. Бирок дос көңүлүң чөккөндө соротот. Капа болгондо кеңеш берет. Чарчасаң жардам берет. Көңүлүң чөккөндө жаныңда болот эмеспи? Бул достун ар дайым биз менен болот. Анда ал жөнүндө эмне көп сүйлөйбүз? Туурабы? Ыйык жазууда кандайча сүрөттөлгөнүн көңүл бурсаңар. Атасы менен уулундай табиятка ээ. Дубалдарды аралайт. Дүйнөдө жүрөт. Жарыкта жашайт, караңгыда көрөт. Сенде жашайт, сенде сүйлөйт. Сенин оюңду окуйт, сенин тилиңде сүйлөйт. Жүрөгүңдү козгойт, коркунучтан эскертет. Сени акыйкатка тартат. Келечекти билет, өткөнүңдү билет. Сени эч нерсеге карабай сүйөт. Сени дайыма сүйөт. Эң жакын досуң жана анын тизмесинде дээрлик 7 миллион адам бар болсо да, ал күндө 24 саат, жумасында 7 күн бүт аламдагы жалгыз досуң сыяктуу сен менен болот. Бул чындыгында жакшы дос.